Алейкум, кадырлуу мекендештер. Сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоору бүгүн аялдарга жакшы мамиле кылуу зарыл деген темада хадис айтат. Угабыз. Абу Хурайра радиаллаху анху риваятланган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Истаусу бин ниса фа иннал мар'ата хуликат мин ад-дил'а." Аялдарга жылуу жумшак мамиледе болгула. Чындыгында аял заты кабыргадан жаратылган. Ва инна а'важа шайин фи дил'и а'лаху. Ал эми кабырганын ийри жери баш жагында болот. Эгерде аны түзөйм десең, анда сындырып аласың. Ва ин тарактаху лам язал а'важ. А эгер таштап койсоң, ийри бойдон кала берет. Ошондуктан аялдарга жылуу жумшак мамиледе болгула. Сахих Бухари. Бул хадистен алына турган сабактарды айта турган болсок, жылуу жумшак мамиледе болгула дегенде максат эркек киши аялдарына болгон мамилесинде жумшактыкты кармануусу керек. Зарыл. Айрыкча алардан катачылык кеткен учурларда кечиримдүү болуп, анча-мынча кемчилдиктерге көз жумуп койсо болот. Себеби хадисте айтылгандай эле аялдар ийри кабыргадан жаратылган. Алар табиятынан кээ бирки кемтиктери болот. Алардын алсыздыктары аны түзөбөй таштап койгон болсоң, ошол бойдон ийри бойдон калып кетет. Ал эми ал кемтикти түзөйүн деп эркек катуу киреше турган болсо, анда үй бүлө бузулуп, ажырашуулар болуп калышы да мүмкүн. Ошондуктан эркек мына ошондой учурларда сабыр кылып, аларга колунан келишинче түшүнүү менен мамиле кылуусу керек болот. Мына ушул нерсе сүннөт эсептелинет. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.